Assalamu alaikum. Biz oşentip Yasrib çölkömüne keldik. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul çölkömdü başka atka almaştırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yasrib çölkömünün bor bolgon Yasrib ayılına janaşa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bor negizleri alda olsa Peygamberдің şahrı Madinat-ı Nubuvve dep ataldı. Madinat-ı Nabaviyye dep ataldı. Peygamberдің şahrı. Oşondan Madina şahrı. Kırgızda madaniyat sözü de oşondan kelip çıktı. Bu şaharçılık. Bu şahardık jaşоо obrazı. Алдыңкылык jaşоо үлgüsü. Madaniyat düşünüğü de oşondan kelip çıktı. Jana bul jerde жаңы коом tüzüle başladı. Mekke'den көчүп келген, din üçün 14 жылга жакын азап чеккен, ушундай bir электен өткөн, ушундай bir сыноодон өткөн, Allah'ka muhabbаттуу сахабалар менен аларды тосуп алган жергиликтүү Ясриптик тажылуу, падышалык уюштуруу босогосунда туруп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын дини үчүн мына ошол тажылуу падышалыгын курмандык чалган ансар сахабалар ортосундагы жаңы коомдун түзүлүүсү жүз берди. Кана аны көрөлү. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya tanımı, muamelesi, jana adebi murdaklardan tüp tamırı menen ayırmalangan жаңы коомду түзө баштады. Албетте бул коомдун түзүлүп жана бутка туруу процесси татаал болду. Анын үстүнө бул коомдун жашоосун тартиптеген мыйзамдар дагы ошол эле коомдун өнүгүүсүнө шайкеш түшүп турду. İslam tarixini izlеген izlөөчүлөр мына ошол Мадинадагы ислам тарыхын 3 этапка бөлүп карайт. Биринчиси ушу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көчүп келген хижраттан баштап Худайбия келишимине чейинки этап. Бул этапта албетте Мадинанын ичиндеги олку-солкулар, бүлгүндөр иши кылып борбордун түптөлүү этабы. Экинчиси бул Худайбия келишиминен баштап Мекке ачылганга чейинки этап. Бул учурда İslam Madinanın içinde kadrese butка turup, четке каттар жазылып, İslam тууралуу кабар четке таратыла баштаган этап. Жана үчүнчүсү Мекке ачылгандан баштап Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көз жумганга чейинки этап. Бул учурда İslamды элдер тайпасы менен кабыл алып, делегациялар келип, İslam кадимкидей жарым аралдагы жашоо жападан жалгыз жашоо эрежесине айланган этап. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Banu an-Najjar ayılında toktolu jana algачкы işi mына ошол жерде жаңы мечиттин салуусу менен башталды. Тагыраак айтканда мына ошол биз отурган жерди эки жетим балага тиешелүү жер эле сатып алды жана ошол жерде мечиттин курулушуна өзү түздөн түз кийлигишти. Мурда бул жерде мушриктердин көрүстөн болгон экен. Жана бул жерде кандайдыр бир жапайы курмалар өсчүкен, тикен зар болгон экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал мүрзөлөрдү каздырып алып, сөөктөрүн башка жака койдурду жана дарактарды кыйдырып, тикен зарды тазалатты. Ошентип мечиттин курулушу башталды. Кыйылган дарактардын сөңгөктөрү Иерусалим, ал кезде кыбла Иерусалим эле, Иерусалимди көрсөтүп турчу кыбла болуп орнотулду. Ал эми таштардан фундамент bir чыканак тереңдикте куюлду. Дубалдар таш менен ылайдын жардамында кынашылып тургузулду. Үстүнө болсо мына ушул курма дарагынын жалбырактары, курган жалбырактары ташталды. Ошондой эле бул мечиттин жанына Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аялдары үчүн ошондой эле таштарды ылай менен кынап, чакан-чакан бөлмөлөр да салынды. فيه قائلا وقائدا
دائما نعمر المساجد له فيه قائما وقاعدا قعدنا والنبي يعمل ذاك منا العمل. Бұл жерде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың өзінің қолымен салынған алғашқы мешіттің асыл нұсқасының макеті тұрады. Бұл макет ошол кездегі Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың өз қолымен салынған мешіттің нұсқасы. Бұл макеттен біз мешіттің өлчемін байқасақ болады. Бұл жақтағы құрма жалбырақтарымен жауылған тарап мешіттің қыбласы болған. Иерусалимге қарап тұрған қыбла мына ушул жақ болған. Кейін ғана қыбла өзгергеннен кейін мешіттің қыбласы түштікке қарады, Меккеге қарады. Жана бұл жер сахабалар отыра тұрған, асхабул суффа деп қойды. Қолында жоқ кедей сахабалар отыра тұрған атайын текшеге айланып қалды. Бұл мечит мұсылмандардың намаз оқи тұрған ғана жай мәселе. Тағырақ айтқанда бұл мечитте жеке адамдардың үй бүлөлүк, финансылық ішінен баштап мамлекеттік деңгейдегі мәселелер шешіледі. Ошондой эле урулар ортосунда жакылиятта араздашуулар болсо ушул жерде жараштырылат эле. Куда сөөк ушул жерден, келишимдер ушул жерден түзүлөт эле. Бир сөз менен айтканда, бул парламент эле. Болгондо дагы жаңы мусулман ислам мамлекетинин кеңеш берүүчү жана башкаруучу органдарынын жыйын орду эле. Ошондой эле бул мечиттен ислам динин таралуу системасы дагы жөнгө салынат эле. Анын үстүнө Меккеден улам көчүп келип аткан мухаджирлер же байлыгы жок, же үй бүлөсү жок, же жашаган жери жок, алар да мына ушул мечитте орун алат эле. Мечиттин чыга беришинде батыш тарабында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөлөрү, жубайлар үчүн салынган чакан хужралар коюлган. Көрдүңүздөр, бардыгы окшош, чакан бир же корос менен эки бөлмөлүү хужралар. Биз азыр Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол кездеги дагы бир жубайынын үйүнүн бир нускасында турабыз. Көрдүңүздөр, бул мечитке чыккан эшиги кадимки эле чүпүрөк менен тосулган. Жана бул жагы короого чыккан эшик, бул жыгачтан. Үй өлчөмү мына ушундай пропорцияда, үстү кадимки эле курма жалбырагынан токулган бөрө. Бул хужралардын чоңойтулган нускасы мына бул жерде көрсөтүлүп турат. Мына ушундай таштар менен ылай менен кынап салынган үй, мына биягында кире бериши дализи деп коет. Бул жагы негизги жашай турган бөлмө. А үстү болсо курма жалбырактар менен жабылган. Көп өтпөй азан мыйзамдашты. Айтмакчы, азан алгач Абдуллах ибн Зайдтин, анан Умар ибн Хаттабтын түштөрүнө кирген. Жана бул тартипти Пайгамбару саллаллаху алейхи вассалам тастыктап бекиткен. أشهد أن لا إله إلا الله. Ансарлар менен мухаджирлерден 90 сахаба Пайгамбару саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу боюнча Аббас ибн Маликтин үйүнө чогулушту. Пайгамбару саллаллаху алейхи вассалам алардын ар бирин өз ара дин негизиндеги бир туугандаштырды. Жана мусулмандар бир туугандыктын талаптарын ооз учунда эмес, чындап иш жүзүндө аткара алгандыктан бул жөрөлгө эң оболу уруучулукту, жердештикти жана улутчулдукту жеңди. Аллах үчүн туугандашуунун натыйжасында Пайгамбару саллаллаху алейхи вассалам чийленишкен маселелердин көбүн чечүү менен анын жаңы коому тарыхта болуп көрбөгөн зор ийгиликтерге жетише алды. Мадиналык ансар сахаба Саад ибн Ар-Рабия, мухаджир сахаба Абдурахман ибн Ауф менен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туугандаштырган бирадар эле. Саад ибн Ар-Рабия бирадары мухаджир сахаба Абдурахман ибн Ауфка: "Менин колумда бар, байлыгым бар, Кудайга шүгүр. Кел, мен сени менен бөлүшөйүн. Менин курма багымдын жарымын ал, үйүмдүн жарымын ал, кааласаң кара, көңүлүңө жакса, аялдарымдын биринде ал, талагын берем, убакыты бүткөндөн кийин никелешип үйлөнөсүң" дейт. Бирок Абдурахман ибн Ауф буга макул болбойт. "Рахмат, мага базарыңар каерде, ошону көрсөткүлө" дейт. Абдурахман ибн Ауф ушундай чебер
sodagер болгондуктан көп өтпөй эле өзүнүн күчү менен байлык жыйнап үйлөнөт. Өзүнүн күчү менен бутка турат. Ошондой эле көптөгөн ансарлар мухажирлерге жардам бериш келет. Көпчүлүгү өздөрүнүн курма бактарын жарымын мухажирлерге өткөзүп бергиси келет. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга макул болбойт. Берсеңер ижарага бергиле, түшүмдөн өзүңөрдүн үлүшүңөрдү аласыңар деп экономикалык катнаштын жаңы түрүн көрсөтөт. Туугандашуудан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандар, аларга ээрчигендер жана чогуу согушкандар ортосундагы мамилелерди тартиптеген ички эрежеге келишимди жөөттөр таптардын кийимин, тилин жана жашоо мүнөзүн кабылды. Биринчиси, мусулмандар, аларды ээрчигендер жана чогуу согушкандар башкалардан айырмаланган bir коом деп эсептелет. Экинчиси, Курайш мухажирлери бүтүн коом катары кун төлөшөт. Мусулмандар арасындагы адилеттүүлүккө жана салтка ылайык туткундарын сатып алышат. Ансарлардын ар бир тобу бүтүн коом катары кун төлөшөт. Мусулмандар арасындагы адилеттүүлүккө жана салтка ылайык туткундарын сатып алышат. Үчүнчү, момундар кун төлөөдө жана салтка ылайык туткундарды сатып алууда өз тарапташтарын балеге таштабайт. Төртүнчү, момундар өздөрүнүн арасында кимдин уулу болгонуна карабай, бүлгүн салып, адилетсиздик жана күнөө иш кылгандарга, кастыкка тукуруп, момундарды жамандыкка жетелегендерге каршы чогуу күрөшөт. Бешинчи, момунду капыр үчүн өлтүрбөйт, момунга каршы капырга жардам бербейт. Алтынчы, Аллахтын коргоосу жалпыга. Аллах эң жопунудан баштап барын өз коргоосуна алат. Жетинчи, момундарды ээрчиген жөөттөр мусулмандар менен тең укуктуу жана аларга жардам берилет. Аларды эч ким кысымга албайт жана аларга каршы эч кимге жардам берилбейт. Сегизинчи, тынчтык келишими бүт мусулмандарга тиешелүү жана момун Аллах жолундагы күрөштө башка момундан бөлүнүп жарашпайт жана адилеттүүлүк теңдик менен гана жарашат. Тогузунчу, Аллах жолунда жабырланган момунду башка момундар колдоп жардам беришет. Онунчу, мушрик Курайштын мүлкүн жана жашоосун өз коргоосуна ала албайт жана анын Курайш менен момундун ортосунда турууга укугу жок. 11. Бейкүнөө момунду өлтүрүлөт же анын туугандары кунга макул болушат. 12. Мындай адамга каршы чыгуу бүт момундарга милдет. Мындан башка чечим жок. 13. Момун кылмышкерди жашырбайт жана ага жардам бербейт. Кылмышкерди жашырып ага жардам бергенге кыяматта Аллахтын наалаты жайт жана аны аткарган парздары, сүннөттөрү да кабыл кылынбайт. 14. Момундар ортосунда келишпестикте Аллахка, анын элчисине кайрылышат. Бул келишим менен мусулмандарга башка коомдор алдында жаңы милдеттер, өзгөчө талаптар, жоопкерчиликтер коюлду. Натыйжада сахабалардын Куранды түшүнүп, маанилерине акыл кылчап, адамзат алдындагы милдетин так билген кулк мүнөзү, адеп ахлагы заматта өзүнө тартып, айткан сөздөрү ынандырган, тазалыкка, адепке, дин үйрөнүүгө шыктандырган тарых барактары али көрелек жаңы мууну пайда болду. Ошентип жаңы коом түзүлө баштады. Жана бул коомдун башчысы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү Аллах субхану ва тааланын мыйзамы менен жүргүзө баштады. Албетте, бул жаңы коом башка коомдор менен, мурдакы коомдор менен, уруулар менен, динден алыстар менен, балким динге киргендер менен экономикалык болсун, социалдык, саясий кандай гана болбосун, мамилелерди жөнгө салышы керек эле. Бул мамилелер кантип жөнгө салынды? Биздин келерки көрсөтүүбүздө. Башкаларга да бөлүшүп коюңуздар, өзүңүздөр жазылыңыздар жана эмики жумада сөзсүз Аллах насип этти, биздин бул багыттагы изилдөөнүздү кош колдоп тосуп аласыздар деген ниетибиз бар. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен